Бишкек шаарынын чоң ордосунда мас эркек жаран уяттуу жерин элге көргөзүп жүргөн видео тарады. Видеодо эркек киши шымын чалашымдап кармаган бойдон басып бара жатып, аял эркегине карабай, уяттуу мүчөсүн көрсөтүп жатканы тартылган. Видео бул окуяга күбө болгон адам ал жарандын артынан тартып алган. Мына бул бүгүн болгон окуяны угардан мурда. Видеого бир дана лайк басып, жана бул видеороликти таратып коюңуздар. Муну жаштар көрүп сабак алышсын. Ата-энесине кек сактаган өспүрүм апасын мууздап, атасын бычактап өлтүрдү. Бул тууралуу Рен ТВ билдирди. Маалыматта окуя бүгүн 22 сентябрда Москва шаарынын түндүк чыгышындагы Полярная көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батиринде катталган. Анда 16 жаштагы өспүрүм 55 жаштагы апасын мууздап, 49 жаштагы атасына 5 жолу бычак сайып, алган жаракатынан улам каза болгон. Көп өтпөй милиция кызматкери өспүрүмдү кармашты. Буга чейин өспүрүм баңгиликке берилип кетип, ата-энеси аны мажбурлап психиатриялык клиникага дарылатып келген. Ата-энесинин мындай кадамдарына нааразы болгон өспүрүм жигит аларды жазалоону туура көрүп, кокусунан чыккан пикир келишпестиктен улам аларды мыкаачылык менен өлтүргөн.